Ош шаарында акыркы аптада сасык тумоого чалдыккандар кескин өстү. Мектептерде окуучулардын сабакка катышуусу төмөндөгөн. Калада окуучулардын саны боюнча биринчи орунда турган Киров мектебинде бүгүн 428 бала мектепке келбей калган. Ата-энелерине байланышканда балдар ооруп жатканын билдиришкен. Эрежеге ылайык орунун саны 20%-дан ашканда окуу токтотулат. Учурда мектептерде күн сайын мониторинг жүргүзүлүп, орунду болтурбоо боюнча бир катар талаптар киргизилди. Ушу грипп аябай кулаш чайды күнүнө биздин ушу мектептен 420-425 чейин балдар келбей калып атат сабакка. Бирок 20%-тык эмени жаппагандыгы үчүн биз азыр учурда окуй эле жатабыз. Основном бизде мугалимдер көп ооруп атат. Бүгүн мисалы эртең менен 3 мугалим ошо звонить этип биз тура албай жатабыз деп айтты. Заменага экинчи смендеги мугалимдерин чакырууга туура келди. Азыр ошо экинчи сменада мугалимдер биринчи сменаны замен кылып өтүп атышат. Окуу процесси үзгүлтүккө учураган жок. Ал ортодо Ош шаарындагы 10 мектеп карантинге жабылды. Эми аларга онлайн сабак өтүлөт. Мындан ары окуучулардын бала бакчадагы наристелердин катышуусу жана сасык тумоонун жайылышын байкоого алынып, дагы башка мектептерде окууну токтотуу, бала бакчаларды жаап туруу маселеси каралышы мүмкүн. Мурунку пятница күнү алганда бизде бир 600 мен 800 ортосунда окуучулар оор болчу. Анан кече понедельник күнү 4000 окуучуга жетип калды. Вторник күнү 4900 болду, кече 5300 болду. Ошонун санэпстанция өзү мектептерге карап чыкканда, эми бизде общий берилет да, айрым мектептерде 20%-тен ашып кеттир. Ошон үчүн бизде 10 мектеп жабылды азыр. Эпидемиологиялык абал өткөн жылга салыштырмалуу курч, ооруканаларга кайрылгандар, кезек күткөндөр көп болууда. Мындан улам санэпид кызматынын корутундусуна ылайык бир катар талаптар киргизилүүдө. Кээ бир мектептерде 50-60-70% балдардын катышып кайткан класстар бар. Ушундай класстар бар да. Биз эми бирок мектеп, жалпы мектеп боюнча чыгарабыз да, көрсөткүчтүчү, ошондо кичине азайып калат. Анан кийин жалпы калп боюнча действительно ооругандар көп азыр. Муну ошо көп болгон үчүн ошол чаралар колдонуп атат. Тез желдетип туруу, таза абага чыгып, тезирээк аны менен дем алуу, бет кап колдонуу режимин кайра колдонуу. Анан кийин эң негизгиси ошол жеке гигиенаны, колду тез жуу, аралыкты сактоо. Анан кийин ар бир мекемеде ошо дезинфекция режимин кармоо деген каражаттар ошол иш-чараларды баардыгын жазып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Белгилей кетсек, Ош шаарында жалпы 88 мектеп бар. Анын ичинен 56-сы мамлекеттик. Анда 86.552 окуучу билим алат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.